белги берүүчү колдоочулар, анан төртүнчүсү өзгөчө колдоочулар. Карап көрсөң бул баардык колдоочулар бул баягы күчүнө жараша түрүнө да, түрү деңгээли да ошол боюнча алып кетет. Сыйкыр күчтүү белги берчи, анан өзгөчө колдоочу. Өзгөчө деген бул кандай десем? Бирисинен баштайчы, сыйкырдан баштайт. Эң ушул колдоочулардын эң күчтүүсү, таасирдүүсү сыйкыр колдоочу. Сыйкыр деген эмне? Сыйкыр деп эмнени айтабыз? Көзгө көрүнчү эмес, ошого кантип ишенсең, ошо мындай сыйкыр болот да. Сыйкыр деген көзгө көрүнбөйт. Көзгө көрүнбөйт. Көрүнөт. Кантип көрүнөт? Мисалы мындай болуп калса, мисалы бир көрүнүп туруп анан представляешь, раз его нет. Сверхъестественно. Типа фокус, да. Вот ошондой болобу турмушта, кандай деп ойлойсуң? Болобу, болбойбу? Болот. Болбойт. А болбосо эмне үчүн айтып жүрөт аны элдер? Болот. Жок, жана дуа окугандарды ушуга билсе го? Жок, ал башка тема. Бул жерде колдоочу. Мен бир нерсе айтпайм. Колдоочулар деген бул касиетти жандап жүргөн өзгөчө күч да. Мисалы, жакшы түшүнүш үчүнчү. Мисалы, манасчыл касиетти айталычы, эсиңерде? Ушуну түшүнгөрүмдө жакшы мисал болот да. Бүгүнкү күнү, азыркы тапта, биздин Илимдер академиясында Тил адабият институту деген бар. Ошол Тил адабият институтунун алдында манас таануу бөлүмү бар, атайын. Манаска арналган. Ошол манас таануу бөлүмүндө 80ге жакын манастын кол жазмаларынын варианттары бар. 80ге жакын вариант кол жазмалар. Демек ошончо манасчы болгон. 83 го. 80ге жакын дедим, нары берсен кээде талашып атышат, бул манасчы эмес, анан жөн эле жазып жүргөн, же бул өзү нак манас деген талаш негиз. Ошон үчүн мындай болжолдоо эле айтып атам. 80ге жакын болгонбуз. 80ге жакын манасчылардын оозунан айтылган манасын кагаз бетине түшүрүп, кол жазма катары ошондой варианттар сакталып турат. Анын академиялык басылышта Советтер Союзунда экөөсү гана чыккан. Сагынбай менен Саякбай. Калганы архивде жаткан. Кийинки мына 12-жылда, 10-жылдан бери манас мыйзамын кабыл алгандан кийин 10-жылдан бери дагы 4-5 академиялык басылышта вариант чыкты. Манас. Шабайдыкы, Кабаныкі, Молдовасандыкы, мен азында эсте жок, бир 5-6 вариант чыкты да. Калганы ошойдон өз кезегин күтүп турат. Эми суроо. Эмне үчүн вариант болот манаста? Кандай деп ойлойсуң? Неге жараша же эмнеге байланыштуу? Аргим аргандай көрөт да. Эмнени көрөт? Трансфагистикко. Эмне үчүн аргандай көрөт? Эмне үчүн манасты жалгыз бир эле манас болуп атса, ошол эле жактыруулуу манас. Ошол эле аял каныки. Баласы семете. Бүт баарында. Себеби ал манас болгондон кийин биз аны мындай естественный жашоодо көрүп тактыктагандан кийин только некоторые белгилер менен тактыктап биздин ушул эмебиз эпосубуз бар деп ким тактыктайт? Бири-бирибизден тартышлар. Бири-бирибизден сөздөн сөзгө эместип распространивается. Кыргыз болсо дагы бирок илимпостор окумуштуулар кабыл албайт. Как раз таки сиздин сөзүңүзгө каршы. Бир дагы окумуштумун, тарыхчымын деген, даже каны кыргыз болсо дагы оозунда манасты алат, сүйлөйт, бирок илимдин тили менен, илимдин шарты менен манасты бул тарыхый инсан болгон, баланча жерде жашаган деп эч ким тастыктайт. Ошо тастыктаган жок да. Бирок